Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тийиш» аттуу тарыхый романынын 4 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Галдан Тайчынын үйлөнүү тою жайдын кап ортосу ченде Каркыра жайлоосунда өттү. Чал кайган бетегелүү мейкиндин бетине боз үйлөр батпай, таш бышырылган кемегелер ал жерде көрүнбөйт. Айыл ичинде бейчеки үргөн, салып уруп жүргөн иттер жок. Тартип, тазалык катуу сакталыптыр. Жүк жүктөлгөн аттарды коштогон кызматкерлерди кошпогондо, кошой тойго чакан гана жан жөкөрлөрү менен келди. Жоону бирге жоолашкан айрылгыс жан жолдошу Солтунойдон бөлөк Ныша менен Бишкек бар жанында. Непада пайдасы тийип калар деп Кенжекара комузчу менен кошо Жарманбетти ээрчите келген. Кыргыздарга 2 өргө бөлүнүптүр. Меймандарды тосуп келген калмактар боз үйгө кирери менен кымыз сунуп, тамак аш менен сыйлап киришти. Ханга барып качан учурашабыз деген кошойдун суроосуна кези келгенде айтылат деп коюшкан. Калмактар өздөрү айтышат экен да деп меймандар камырабай сый көргөн болушат. Бир маалда кошой отурган боз үйгө Маркашка жайсаң менен Белек кирди. Атына жараша өзү зор болгону менен Маркашка башы кичинекей киши. Маркашка мейман ээси катары кыргызча, калмакча аралаштырып, оңду солду сүйлөп отурат. Кошой менен Маркашка эски тааныштардан болгондуктан бири-бири менен тез эле дилдешип кетти. Айтылган сөздөн улам ушул тапта Чебан Рабдан орус төрөсү менен сүйлөшүп отурганын билди кошой. Орус төрөсү тойго аялы экөө 3 күн мурда келген имиш. Тойдун шаан шөкөтү эртеңдерден башталаарын билген кыргыздар бейкапар отурганда бир төлөңгүт боз үйгө баш бакты да Коңтайчы чакырып жатканын айтып, түйшөлө түшкөн кошойго «Шашпаңыз, бир эт бышым өткөндө барасыз» деп чыгып кетмекчи болду эле. Ал «Жалгыз барамбы, же жоролорум мененби?» деп сурап жиберди. Жоролору менен бараарын угуп, бушайман болгон баатыр комузчу Кенжекара менен акын Жарманбетти даярданып тургула деп эскерткен. Түшүнүшпөсө эмнекен, тилмеч бар, которуп беребиз деп ойлонду. Комузчу акынды ээрчитип хандын алдына барыш үчүн Солтуной экөө кийим которуп кийип, сыланып жасанып киришти. Хандын сүрө оңой эмес, падышадан келген төрөнүн көзүнө да сыпа, жагымдуу көрүнүш керек. Хан болбосом да бий деген атым бар. Хан менен төрөнүн көзүнчө салабаттуу көрүнөйүн деп ойлоп коет. Хандын эшик алдына жеткенде Жарманбет ырчы төгүп кирди. Кыргыз акынын укканда кошой келатканын билген Коңтайчы 12 канат өргөөнүн эшигин чоң ачтырып жиберди да кошой үйгө баш багып салам айтканда ал ордунан тура калып учурашты эле орус төрөсү баш болуп баары ордунан тура калышкан. Күлүмсүрөй башын ийкеген төрөнүн аялы эжигейдей сары эткел аял. Көпчүлүккө катарлаша отура калган кошой акындын жамактагандарын үзбөй которуп жатат. Жарманбет акын Коңтайчынын түпкү теги Эсен ханга жетип, такаларын айтып келип, ал 7 атасынан бери хандык башынан кетпеген ак сөөк тукумдан экенин көпкө сыпаттады да хандын жеке башынын адилет жоомарттыгын келиштире мактай берди. Чебан Рабдан ойроттордун бакты таалайына туулган хан, анын кадыр баркы Кытай Багды ханынан кем калбайт. Кемеңгер хандын тоюна орус падышасынан төрө келип отурат деп келип, анын аялын айгат күнгө тийгизбей мактады. Хандын мураскору жаңы жубай, жаш жубайлар катар-катары менен эгиз уулду болсун деген жерине келгенде Коңтайчы жашып кеткенсиди. Акын ырдап бүткөндө Коңтайчы бир тай туяк карматып, кетеринде кыл куйрук айдап келсин деп тапшырма берди. Кошой дагы акындын ырын калмак тилине келиштире которгон экен, орус төрө сурап жиберди. Калмакча жакшы билет экенсиң, кайдан үйрөнгөнсүң? Мен жаш кезимден хан ордодо чоңойгом.
Галдан Бошокту хандын колунда жүрдүң беле? Галдан ханды жакшы билчүмүн, бирок мен хандын күйөө баласы Гендерди ээрчип чоңойдум. Хандын кызы буумду эр кошойго алып берели деп жатканда өлүп калды, деп сөзгө Коңтайчы аралашты. Буум Гендердин аялы беле? Деди орус төрө. Коңтайчы өзү жооп берди. Буумду Гендер досум кошой алсын деп кое берген. Эгерде буум өлбөй турганда кошой бизге күйөө болуп калмак. Анда биз кошойду жаамы кыргызга хан шайлап коет элек. Азыр ынтымагыңар жокпу? Деди кыйды төрө. Кыргыздар ойрот сыяктуу эски эл. Биз туугандарча күнөөлөрүбүздү кечирип да коебуз. Кыргыздардын күнөөсү барбы? Мындан бир нече жыл мурда эр кошой өзү башында туруп менин 2000 кошунумду кырып салды. Ошого карабай мен кыргыздардан өч алган жокмун, деди Коңтайчы. Сөз келгенде жооп бербесең, сөздүн атасы өлөт деген кошой. Ойрот кошуну кыргыздардын 5000 жакын элин кырып салышкан. Биз анда ойротторго кол көтөрүүгө аргасыз болдук. Кошойдун жообуна өкүнүп калган Коңтайчы сөздү түздөдү. Кыргыздын Катаган деген уруусунун ханы эр табылды, ойротторго тынчтык бербей койгон. Орус төрөсү кайрадан кошойго суроо салды. Кыргыздардын саны канча? Жаамы кыргыздын саны 400 000 түтүн үй бүлө. Алардын ичинен мага баш ийгени 200 000 түтүндөн ашык эл. Кыргыздын оңу менен сол урууларын 30 уул деп аташат. Мен азырынча 30 уулдун баш бийимин. Эмне үчүн азырынча дейсиз? Кыргызда баш бий деген бийлик мурас катары атадан балага өтпөйт. Мен өлсөм кийинки жакшы чыккан бий 30 уулду башкарып кетет. Кыргыздын уруулары канча? 10 уул ичкиликтер ушул тапта Кокон хандыгына ыктап турушат. Жалпысынан 40 уруу кыргыз чоң элбиз. Бизди сан кыргыз деп аташат. Сен учуру келгенде канча кошун топтой аласың, эр кошой? Керек кезде 30 уул эле 100 000 кошун чогулта алат. Орус төрөсү ушул чынбы дегендей Коңтайчыны тиктеди. 100 000 колду кыйынбыз деген хандары бар казактар да топтой албайт. Кыргыздар баатыр эл, уруша билишет, достукту да баалашат. Биз талаа казагы менен илгертеден жообуз. Казак кыргыздын тили менен үрп адаты бирби? Негедир Чебан Рабдан өзү жооп берди. Казак тамыры жок курама эл. Алар кече эле Алач хандан кийин ураан чакырып эл боло башташты. Казактар кыргыз менен кыпчактардын тилинде сүйлөшөт. Алардын санжыра тарыхы жок. Никесиз туулган балдарды ойрот менен кыргыз кул деп атайт. Казактардын теги кулдан куралган калк. Казак өз башына өздөрү ээ эмес. Аларды төөчө мурдунан жетелеп жүргөндөр төрөлөр. Төрөлөр ак сөөкпүз, Чыңгыз хандын тукумубуз дешип мактанышат. Биз төрөлөрдү жек көрөбүз. Чатактын баарын төрөлөр чыгарат. Төрөлөр менен ойроттордун насили бир экен. Анда эмнеге аларды жек көрөсүңөр? Орус төрөсүнүн суроосуна баятан бери унчукпай отурган Черен Дондок жооп берип ийди. Черен Дондок Коңтайчынын кадырлуу ноёндорунун бири, аталаш бир тууганы. Өзүнүн дилин, тилин, калкын саткандар жакшы адам болобу? Төрөлөрдү биз саткандар дейбиз. Чыңгыз хандын тукумубуз деп мактанышат. Анын канчасы чын экенин Теңир билет. Саткандарды илгери Чыңгыз хан чыккынчы деп өлтүрүп койчу. Казак төрөлөрүнүн моңгол ойротко тиешеси жок. Биз ойроттор бир дагы төрөнү чакырып келип хан шайлабайбыз. Букара казактарды төрөлөр өйдө каратышпайт. Кашыбызда отурган эр кошой эзелки кыргыз. Булар дагы төрөлөрдү өздөрүнө хан шайлашпайт. Намысы бар калк бөтөн элден хан көтөрбөйт. Орус төрөсү да санжыра тарыхты жакшы билет окшойт. Суроо узатып, ойрот менен кыргыздын тамырын тартып жатты. Манжулар бир уучу эл эмес беле? Силерге окшош көчмөн болчу. Алар деле ак сөөк болбогон дешет. Ошого карабай Кытайларды баш көтөрүппөй бийлеп жатышат го. Кытай Багдык ханы Монголиянын көп жерин каратып алып, эми силерди өз жериңерден кууп чыга баштады. Жуңгар ойрот, кыргыз казактарга окшогон көчмөн эл акыры жүрүп, падышасы бар калкка баш ийип беришет. Көчмөн элдин тагдыры отурукташкан элдин колунда. Көчмөн элдин чоң досу болбосо, алар кор болуп калышаар. Волга боюндагы калмактар эч качан жоголбойт.
Аларды орус падышачылыгы коргойт. Аларга эч ким коркунуч туудурбайт. Өздөрүнүн ханы бар, динин да жоготушпайт. Куу экен орус төрөсү. Айлантып отуруп, падышасынын максатын айтып салды. Айтканы боюнча жуңгарлар көттү кысып, оруска баш ийип бергиле дегени эле. Жуңгар ханына келип жолуккандагы максаты ушул да. Чебан Рабдан төрөгө моюн бергиси келген жок. Көчмөн эл заманында нечен жолу ордолуу шаары бар элдерди алган. Кумурскадай көп Кытай монголдордун таман алдында жаткан жок беле. Ошол эле орустарды Батый хандын тукуму канча 100 жыл чөгөлөтүп турбады. Орус төрөсү башын ийкеп коюп оюн улады. Чыңгыз хан менен анын небереси Бату хандын заманы башка. Ал заманда Кытай менен орустардын колунда балта, чот, жаадан башка курал жок болгон. Азыр ар бир орус аскеринин колунда тез атар мылтык бар. Чоюндан куюлган замбиректер көп. Ок, дары, курал жарак чыгарган заводдор иштеп жатат. Миңден ашпаган орус аскерлери 10 миңдеген кошунду кырып коет. Черен дондук сөзгө аралашты. Жуңгарлар төө мылтык, түтөтмө мылтык жасаганды үйрөнүп алдык. Биздин колдо дагы курал бар. Орус төрө күлдү. Ренаттын төө мылтыгы жезден жасалган. Мен аны көрдүм. Силердин төө мылтыгыңар эч нерсеге арзыбайт. Аны менен 1-2 жолу атканда жарылып кетет. Түтөтмө мылтык бир атканча орус мылтыгы 100 жолу ок чыгарат. Октары ойлоп чыгарган кытайлар бүгүн өздөрү артта калды. Кытай ойлоп тапкан октарынын пайдасын орустар көрүүдө. Орол тоосунан табылган темир кенинин көптүгүн айтпа. Алар эч убакта түгөнбөйт. Сибирден орус адистери тоо болуп чөгүп жаткан темир кендерин табышты. Тоо кендерин иштетүү жагынан орустарга эч ким жетпейт. Сибирде алтын, күмүш, жез дагы толтура. Оруска Кытай өлкөсүн салыштырууга болбойт. Орусия темирден курал жаракты көп чыгарган күчтүү мамлекет. Орус төрөсүнүн мактаганындай бар экен. Ал чөнтөгүнөн куту чалып чыкты да: "Мунун аты тапанча. Жаныңда жүрсө сенин куралчан экениңди эч ким сезбейт. Керектүү учурда кимден болбосун коргоно аласың. Алыстан, жакындан кимди болбосун чекиге басып коесуң", деп босогодон ары оолакта турган чоюн кумганды тоголотто атты да белек катары коңтайчыга берип жатып, аны менен кантип атуунун чоо жайын үйрөтө кетти. Кызыга түшкөн эр Солтоной сурап жиберди: "Тапанча менен карышкыратууга болобу?" "Карышкыр тургай тапанча менен жолборсту, аюуну өлтүрө алса болот. Тапанчада 5 ок бар. Алар түгөнсө кайра 5 ок салып ата бер. Тапанчасы бар жалгыз адамга 100 атчан жоокер кол сала албайт. Жалгыз баратканда жолборстон да коркпойсуң. Милтеге от койбогону жакшы экен", деди Ныша. "Милтелүү мылтыктарды орустар колдонбой калган", деп мактанды төрө. "Мылтык жасаган усталарга биздин падыша алтын акча төлөйт. Оруска баш ийген элдерди мамлекет коргойт. Кеңпейил падыша эч кимди кор кылбайт", деп төрө коңтайчыны тиктеди. Баятан бери мактанып отурган орустан эр кошой: "Сиз кара оруссузбу же төрө оруссузбу?" деп сурады. Түшүнө койгон элчи жооп берди: "Мен казак орусмун. Кара орустар падышанын оң колу. Падышанын аскерлери бүт казак орустардан турат. Казак орустарсыз падыша касташкан душманы менен согуша албайт. Казак орустар падышанын тиреги." Сөзгө Бишкек аралашты: "Казак орустардын өз тили бар. Алар ногойчо сүйлөшөт." "Мен дагы ногойчо жакшы билем", деди элчи. "Менимче, казак орустар менен мусулман казактар тектеш. Чокунуп кеткен ногойлорду казак орустар дейт. Мусулман динин туткан, Алач ханга баш ийген талаа эли казак аталат." Азирети Коңтайчы туура айтты. Казактар тамыры жок эл. Алардын башын кошуп эл кылгандар Чыңгыз хандын тукумдары. Аларды төрөлөр дейбиз. Казактарга караганда ойрот менен кыргыздын тамыры бир. Ушул сөздү укканда Чебан Рабдан жаркып күлүп ийди. "Кыргыз менен ойрот алакасы күчтүү кыз алышкан элбиз. Эр кошойдун энеси да ойрот кызы. Чынында мен Баатырга нагаш болом. Агасы Байболотту ойрот кыргызга хан шайлаганбыз. Азыр Байболот барбы?" деп сурады элчи. "Байболот өлүп калган", деп муңайды кошой.
Эр Кошой айткандай, ойрот монголдор болбосо орустар мамлекет кура алмак эмес, деп Коңтайчы айтканда элчи теригип кетти. Эмнеликтен орус өзүнчө мамлекет боло албайт эле? Орус дагы урууга бөлүнгөн, ынтымага келишпеген эл болгон. 300 жылга жакын монгол ойротко букара болдуңар. Акыры падышаңар орустун башын кошту. Азыркы орус ак сөөктөрдүн ичинде монгол ойроттон чыккан азаматтар көп. Мен тарыхчы эмесмин, деп элчи күлдү. Эгерде Азирети Коңтайчы оруска карап бербесе, түбү жүрүп Манжу Кытайдын жеми болор. Адегенде биз казактарды талкалап алалык. Коңтайчынын түлкүдөй мант берип жатканын сезген элчи оңутун келтирип жалгыз сүйлөшөйүн деген ниетте сөздү башкага бургусу келип: Эр Кошой жакшы баатыр, сен мага тамыр бол, деп ногойчо чалып сүйлөдү да куржунунан тапанча алып чыгып баатырга сунду. Рахмат, төрө, деп алкаган Эр Кошой: берген март эмес, алган март. Мен деле сиздин керекке жарайм. Ок дарысы менен кошо мылтык бер, деп өтүндү. Мылтык аласың, бирок кете берде, деп койду. Кымылдаган Эр Кошой Бишкектин кулагына шыбырады. Эшикке чыгарың менен айылга киши чаптыр. Суу самырдын 10 чакты кундузун, 2-3 калтар таптыр. Мындан бөлөк 2 илбирстин терисин жана бир нече сулусар терилерин алып келтирсең жакшы болор. Эр Кошой адегенде эмне үчүн Коңтайчы орус элчиси менен сүйлөшкөндө өзүн кошо чакырганын түшүнгөн эмес. Байкаса, Чебаныр абдан жуңгарлар басып алган калк менен ынтымактуу жашап жатканын көрсөтөйүн деген экен. Экинчиден, орус падышасы анын алдына атайын элчи жиберип, жуңгарлардын кадыр баркын көтөрүп жатканы бөтөн элге угулсун деген кыязын билди. Тойго чакырылгандардын арасында казактар жок болгондуктан Эр Кошой менен орус элчиси өтө кадырман меймандардан болуп чыкты. Элчи менен аңгемелешүү бүттү дегендей коноктордун алдына сый тамак келди. Мындай мейман күтүүдө ачкылды жакшы көргөн ойроттор арак шарапты да жайнатышып, чөйчүктөр шарапка толуп, Коңтайчы урматтуу ак падыша үчүн арак көтөрдү. Андан ары элчи үчүн деп ичишип, алакүү болуп калганда Коңтайчы Эр Кошойду карады. Мен Галдан хандан качып, Турпан менен Кашкарда жүргөндө гендер экөө келип мага жолугушкан. Менден коркуп жектешкен жок. Аң уулоого чакырып далай жолу шарап ичтик. Ал кез эстен чыкпайт. 2000 колумду кырып таштаганда дагы Кошой сага кек сактаган жокмун. Жунгарияга хан болгонумда куттук айтып келбедиң. Ал тургай Тооке ханга кошулуп мени менен жоолаштың. Ошонун баарын кечирдим. Туурабы, бий? Кошой күлдү. Кеменгердин ачуусу бар, кеги жок, Азирети хан. Сиздин айкөлдүгүңүздү билип, ак тоюңа тартынбай келип отурам да. Бий, тойго келип бергендигиң үчүн жүрөгүм жибип кетти. Сунушум бар. Ошону кабыл аласыңбы? Ал кандай сунуш? Эр Кошой сактанды. Сени жаамы кыргызга хан көтөрөйүн. Эгерде сунушту кабыл алсаң, Лейлек Коженттен берки сага баш ийбей жүргөн кыргыздарды чаап берем. Кыязы сиз мага шарт койгону турат окшойсуз. Шартым сага жагар. Айтып көрүңүз, Азирети хан. Жанымда отурган Чейрен Дондокту тааныбайсыңбы? Чейрен Дондок жөндө угуп жүрөм. Чейрен Дондок экөөбүз ага ининин балдарыбыз. Уккам, сиз Чейрен Дондоксуз эч жака жортпойсуз. Чейрен Дондок согуш кудайы. Кошундарды ал баштап чыкканда ойроттор жеңилбейт. Мен Ноён менен таанышканыма ыраазымын. Сенин жашың канчада, баатыр? 50-гө чукулдап калды. 50-гө келип калсаң, жаш токол ала турган кезиң. Менин жаш токолум бар, Азирети хан. Билем, белекти чапканда жаш кызга үйлөнгөнсүң. Андан 2 эркек балалуу болдум. Ал жөнүндө да уккам. Сен анын 15 жашар карындашына баш кошсоң, жаамы кыргызга хан шайлайм. Ошондо кыргыз ойрот биригип казактарды чаап зор өлкө түзөбүз. Андан ары чыгынсак, аттарыбыздын туягы Хива менен Үргөнчкө чейин жетет. Азирети хан, менин 4 аялым бар. Дондок Ноёндун карындашын алсаң, 2 эле аялың калат. Эмне үчүн? 3 аялыңа талак бер, же салынды кылып ташта. Байбиче аялымдын балдары чоңоюп калды. Жаш катын алып, аялдарымды салынды кылсам, балдардын бетин кантип карайм?
Катын албай кайын ал. Баатыр Коңтайчы Чейрен Дондоктун чоң атасы. Сен илгерки Эсен ханга күйөө болуп каласың. Азирети хан, мен үчүн бул өтө оор иш. Казакка аттана албасаң, аларга көмөк көрсөткөнүңдү токтот. Мындан ары кошун топтоп ойротко каршы чыкпаган. Кыргыз ойрот бейтарап жашайлык. Эгерде ойроттор кыргызга кол салса кантем, Азирети хан? Мен кыргызга каршы кол курабайм. Ойроттор Балкаштан ары Түркстан менен Сайрамды чабат деген сөз бар. Түркстан шаарына кол салсаңар, Ташкентке тийбей коймок белеңер. Чейрен Дондок жооп берди. Кыргыздар казакка кошулуп кетпей тынч тура берсе, биз Ташкенттен казактарды кууп чыгып, кайра силерге өткөрүп беребиз. Ташкентте Хантейиштин уулу Чиеке бек болуп отурат. Ал турганда биз Ташкентти коргобой кантип чыдайбыз? Баатыр, деди Дондок ноён Кошойго карап. Менин сага бере турган карындашым жок, камтама болбо. Анда мени шылдың кылдыңарбы? Шылдыңы жок эле айттык, деди хан. Хандын үргөөсүндө отурган меймандар эшикке чыгышканда, орус элчиси Кошойду колтуктай басты. Ошо күнү Кошойду өз өргөөсүнө орус элчи чакыртыптыр. Элчи Иван Чередов, жашы 40-тан ашкан адам. Аялы экөө Кошойду тамак менен сыйлап жатып, чакырткан жумушунун четин чыгарды. Эртең түшченде өз өргөөмдө Коңтайчыга сый тамак берем. Сенин кишилериң ошого кол кабыш кылып беришсин. Кошой өзүнчө таң калды. Төрө, сиз өзүңүз Коңтайчынын мейманы болуп туруп, аны мейманга чакырасызбы? Элчиликтин жол жобосу бар. Ханга мен мейманчылап келген жокмун. Мен ага падышанын тапшырмасы боюнча келген адаммын. Андай болгон соң элчиликтин эрежесине ылайык өз үйүмдө сый көрсөтүүгө акылуумун. Хан менен канчалык сөз табышып, кенен кесири сүйлөшсөм, ошончолук мен өз милдетимди жакшы аткарган болом. Тамак ичкен жерде хандын жарпы жазылат. Сүйлөшө келгенде сөз чыгат. Мага кошуп, сени хан эмне үчүн үйүнө чакырды? Ал мага кыргыздар менен болгон жакшы мамилесин билгизейин деди. Жылуу мамиле аркылуу хан силерди бооруна тартып жатат. Силер жуңгарларга курал көтөрбөсөңөр, алар казактарды оңой жеңет. Чебанрабдан кыраакы хан. Чебанрабдан Галданга караганда акылман. Ханга ишенгендей көрүн, бирок дилиңди бербе. Аны мен билем. Урматтуу бий, сиздин мага жардамыңыз керек. Колумдан келген жардамды сизден аябайм. Мага союшка жылкы, кой таап бериңиз акчасына. Кыргыз жигиттери аны союп бышырсын, айтор жардамдашсын. Мейманга канча киши чакырасыз? Чебанрабдан баш болуп 30 чакты киши чакырылат. Калмак менен кыргыз мейманга жылкы, кой соет. Ханды жакшылап сыйлайм десеңиз, аркардын эти керек. Аркарды мен кайдан табам? Эгерде түз атчу мылтыкты огу менен берсеңиз, менин жигиттерим бүгүн эле атып келе коюшат. Аркар кулжа тетигил көрүнгөн тоолордо койдой жайылып жүрбөйбү? Араңарда мылтык атканды билгендер барбы? Кыргыз ичинде көз катар мергендер көп. Орусияда атайын жүрүп, мылтык жасаганды үйрөнгөн жигитим бар. Кандай ак бейил элисиңер, деп элчи сүйүндү. Ханды меймандоонун эрежеси боюнча элчи сөз сүйлөп, Чебанрабданды жерге сууга тийгизбей мактай баарына арак ичирди. Аркардын куурдагы желгенден кийин аркардын бышкан эти тартылып, Коңтайчынын алдына ысык жамбаш менен далы коюлган эле. Мунун баары Кошойдун көзөмөлү менен бышырылганын Чебанрабдан сезип турат. Тамак ашка келгенде кыргыздар кыйын экенин хан билет. Бүкүлү бышырылган туудактын эттерин көргөндө калмактар таң калганын жашыра алышкан жок. Сооган ширесине чыланган туудак ширин да, жыттуу да эле. Калмактар өлөр тирилерин билбей ичип да, ашап да жатышат. Андан соң жылкынын ич эттери, казы карта карын алынып келди. Бу тамагы андан сону болчу. Орус падышасынын урматына арак көтөрүштү. Чебанрабдандын падышаны мактай келсе, оозунан бал тамат. Коңтайчынын сөзүнөн кийин Кошой ээрчете келген Жарманбет падышаны жерге, сууга тийгизбей мактап жатат. Элчи аркылуу Кошой көп нерсени сурап билген. Орус падышасынын жеринин кенендиги, байлыгы, курал-жарак боюнча ага эч ким тең келбесин айтты акын. Кошой ырчынын ар бир сөзүн калмакча дыкаттык менен которуп,
Ногойчуну жакшы түшүнгөн элчи ырчынын шыгына, күчүнө улам тамшанып, Жарманбетти кубаттай калат. Ырчы аягында элчинин сөзүн, өзүн, аялын жерге сууга тийгизбей мактады. Күйөөсү которуп бергенде аялдын көздөрү кылгырып, муңуп Жарманбетке алтын сунду. Ырдап болгон Жарманбеттин колуна арак куюлган чөйчөк карматып, «Кана, ичип жибер» деп өтүнүштү. Жарманбет аракты тиктеп туруп күлдү. Бу жарыктык арак деген сулуу келинчек мөлтүрөп, кашкайып сыр бербей тура берет. Ага алдатсаң болду, мойнуңа жылаандай урулот. Шуркуядан мен оолак жүрөйүн. Сулуу келин пайгамбар сабалардын ичине кирип, ыйык адамдардын дилин жибиткен. Шуркуя келин хан менен хандын пейилин жараштырат. Ичип жибер, ырчым, деп элчи дагы кыйнады. Жарманбет макул болгон жок. Менин пайгамбарым мындай сулуудан алыс жүргөн. Эр кошой меймандардын алдында кенже кара комузчуну чакыртты. Ала дегенде салттуу кара күүлөрдөн чертип келип, анан ак боомго өттү. Ал чертип жатты. Черткен сайын көзүнөн жаш таап, тыңшап отургандарды комуздун муң зары, боздогон аялдын ыйы сай сөөгүн эзди. Таалайды куудум изи жок. Алардын менде иши жок. Зарласам муңум угуучу, өзүмдөн башка кишим жок. Муңуп калган эр кошой ырдын сөзүн которо алган жок. Күүнүн дилин түшүнгөн калмактарда мелтирейт. Муңайып, эреркеген элчинин аялы «Комуздун кылы эмнеден?» деп сурады. «Кылы ичегиден жасалат». «Кайсы малдын ичегисинен?» «Кылды эчкинин ичегисинен жасагам». «Кыл аялдын ичегисинен жасалгандай?» Түшүнө калган калмактар «Аялдын ичегисиненби?» деп онтоп жиберишти. Аялдын ичегисинен жасалган үчүн комуздун үнү өтө назик. Чертилип жатканда аялдын дем алганы угулуп турду. «Кенже кара, сен боомду көргө өз колуң менен көмдүңбү?» сурады хан. Кенже кара башын ийкеди. «Сиз комуз кылы аялдын ичегисинен экенин кантип билдиңиз?» деди аялдан чебен дондок. «Мен өзүм силерчи айтканда кылгыякты ойнойм. Ал тургай комуз чертилип жатканда аялдын жыты келип тургандай сездим». «Комузду жоготпоңуз», деди аял. Кенже кара бүшүркөдү. «Жоготпой калайын». Мууну бошогон эр кошойду тиктеп, «Силердин убалыңарга мен калдым», деп кейиди Чебаныр абдан. «Экөөңөрдүн никеңерди кыйдыртып кетсем болмок». «Боом учуп өлдүбү?» деп сурады элчи. «Мени Багдыханга тутуп берет деп коркту да. Боом Бейжиңге барганда Канси аны бөтөн эрге берип коймок. Ашыгынан айрылгысы келген жок. Азыр анын сөөгү кыргыз топурагында. Карачы, ичеги кыл боомдун тирүүсүндөй сайроодо», деп кейиди хан. «Жаш кыз алып берейин десем, кошой болбой жатпайбы? Менин сөөгүм катты, тамырым кургак. Хан тукумунан чыккан кыздын жүрөгүн жылыта албайм да. Эки элдин кызыкчылыгы үчүн кыз сенин кадырыңа жетмек. Улгайган адам жаш кызга үйлөнсө, бир төшөктө үчөө уктайт». Эр кошой кайып эненин сөзүн келтирди. «Эмне үчүн үчөө уктайт?» деди хан. «Койнумда жаткан жаш келинчек жаш бүркүттү эңсейт да». «Азыркы токолуң жаш эмеспи?» «Токол олжо кыз. Күңдө эр жок, ханым. Хандын кызы эрке токол. Эрке токолдун эркин ким чектейт?» Кайрадан кенже кара комуз чертип, меймандар тарай турган болгондо эр кошой: «Азирети ханга деген белегибиз бар. Аны той башталганда өз өргөөсүндө тартуулайлык», деп орус элчиге 2 илбирстин терисин, аялына бир нече кундуз, 2 калтар сунду. Элчи кыйкырганда 2 мылтык көтөргөн аскер кирип келди да аларды эр кошойго тартуулады. Сый тамак аяктап күүгүм кирип калган кез эле. Калмактардын салтына ылайык эртең той башталат деген түнү Чебаныр абдан 12 канат боз үйдө орус элчисин баш кылып, урматтуу меймандарга сый тамак берди. Эшик алдында кыргыз акындар менен калмак бакшылары жар чакырып, керней сурнайлар бапылдап добулбас урулууда. Хан өргөөгө алып кирип, жаңы келинди жүгүнтөөрдөн мурда куу арча жагылган улуу отко май тамызып, чийки эт ыргытышып,
Калмак бакшылары Заакын бий менен Калмак бийди асманга так түйүлө бийлеп жүрүшөт. Бурканга сыйынганына карабастан хан тойдун жышаанын эски жөрөлгө салтта өткөрүп жатышкандай. Бакшылардын ырдап бийлегенине караганда кыз күйөөгө бале жукпасын дешип, аларды арча менен алыстап жатышты. Бир маалда башына кызыл жоолук, чымкый кырмызы көйнөк кийген колуктуну алып чыкканда, чөйрө ого бетер ызы чууга тунду. Атайын салбырата жаман кийинишкен бакшылар улам кызыл жалындын үстүнөн секирип өтүп, жылаңаяк буттары менен чокту кечип жүрүшөт. Кыпкызыл болгон ысык темирди шыркырата жалап жаткандар да бар. Эски ыйык ырым боюнча колукту отту тегерене чуркап, кызыл жалындан 3 жолу секирип өтсө, ал тазаланып, аны ээрчип келген ыпластык күйүп кетет имиш. Кыз секирип өтөөрдө оттун жалыны басаңдап калган эле. Колукту отту 3 жолу аттаарда аялдар чуручуу түшүп, бакшылар бир азоо буканы жетелеп келишти да, колтугуна канжар малып, жүрөгүн сууруп алган бойдон канын отко тамызып жатышат. Жыгылган буканы кескилей отко ыргытып жаткандар да бар. Ушул жерден бакшылардын колуна кызыл шарап беришти эле, алар жарымына чейин ичишкен болушуп, калганын отко куюп жиберүүдө. Отту аттуу ырымы бүткөн соң, кайын эне басып келип, колуктунун башындагы кызыл жоолукту отко ыргытып жиберди да, анын башына ак жоолук салды. Ошондон кийин келиндин тегерегине майда алтын тыйындар жамгырдай жаап, келинди хан өргөөгө алып кирип баратышканда босогого боорсок нан коюшту. Чурулдаган кыз келиндер аны талашып терип алып жүрүшөт. Келин босогону аттаарда улам-улам жүгүнүп, сырт жакта Заакын бий бийленип, кыргыз ырчылары жар чакырууда. Калмак бакшылары да так түйүлө кыйкырып жатышты. Жүгүнгөн келиндин көрүндүгү үчүн хан жандооч кыздарга бир калта алтын ыргытты. Чебаныр абданды туурашып, меймандар жандарынан алтын кочуштап чачышып, аны улага жакта отурган мөөр туткан казыначысынын куржунуна тыштап жатышат. Элдин арты ченде туруп келген эр кошой жаңы келинге жакасы кундуз кымкап жаап, куржунга алтын таштады. Улам башын ийип жүгүнгөн келин арты менен кетенчиктеп жылып кетээр замат хан өргөөдө үлпөт башталды. Тамак аш батпай, көкөр сунуп, көкөр көтөргөн жигиттер турат босогодо. Чөйчөктөр бошогон сайын куюп кетишет. Эр кошой ордунан туруп: "Азирети хан, уруксаат этсеңиз, тойго арнап ала келген белек бечкегибиз бар. Тапшырып коелу", деп өтүндү. Чебаныр абдан башын ийкегенден кийин келиштире тигилген илбир сичикти хандын жонуна жаап, башына төбөсү кызыл баркыт тышталган калтар бөрк кийгизди да, кыргыз салтында хандан бөлөк киши кызыл бөрк кийбейт деп эскертти. Черен дондоко эки илбир стерисин тартуулап, үйлөнүп жаткан хандын уулу Галдан чейренге илбир сичик жапты да: "Тулпар мамыда байлануу", деди. Көңүлү жаркыган хан: "Эр кошой, тулпарыңда күлүк чабышка кошсом болобу? Тартууга ала келгеним тапталган тулпар, Азирети хан. Пейили таза эрсиң, сени жамандыкка эч кыйгым келбейт", деп муңайды Чебаныр абдан. Эр кошой калмак кыргыз макалын эске салып: "Достошуп жүрүп касташкандан сактан, касташып жүрүп дос болбогонуң менен мактан", деп арак жутту. Калмактардын салтында чакырылган мейманды мас болгончо арак ичиргенди жакшы көрүшөт. Эгерде кимде ким сактанып арак ичпесе, анын ханга көзү түз эмес деп кектеп калмайы бар. Эр кошой аракты тартынбай ичип, жанаша отурган черен дондок экөө тамашалаша кетишет. Ноён менен канчалык аракты көп ичсем, ал сырын тез алдырат деп түшүндү. Бирок жаткан төөдөй зор калмак эгерим мас боло турган эместей. "Мен жолдошчулукка келгенде жолдуумун. Эмне үчүн андай?" деп сурады Ноён. "Жолдошуңду сатпасаң, ал да сени сатпайт. Душмандашкан элдин ичинен дос табыш оңойго турбайт. Дили таза эрдин досчулугу бааланат. Мактанып жатасың", деп күлдү Ноён. "Мен мактанбай эле дилимди ачып жатам. Айтканың туура, эр кошой. Эмнеге досчулук жөнүндө сурадың?
Көкчө деңиздеги согуш эсиңдеби? Ал согушта кыргыздар көп эле кырылды. Бирок сен ал согуштан тирүү чыкпадыңбы? Мени Кудай колдоду да. Сени Кудай колдобой эле досуң Гендер колдоду. Эр кошойго каршы ок атылбасын, кылыч шилтебегиле деп эскерткен болчу ал. Аны сездим. Менин жигиттерим да Гендерди аяды. Эмне үчүн экөөңөр бири-бириңерди жакшы көрүп калдыңар? Мен аны дала жолу өлүмдөн сактап калгам. Сыйга сый, сыраяка бал деп коет кыргыз. Көкүрөгүңдү окко тосуп, досуңду коргосоң, ал дагы сени аяйт да. Гендер сени аямак тургай боомду да кызганбады. Ал айтылбай турган сыр. Экөөбүз ынак дос боло алабызбы? Ал үчүн далай азап тозоктун ичинен чыгышыбыз керек. Мен гендерчелик сенин кадырыңа жете албаймынбы? Кадырга жетиш үчүн сынак керек. Казакка кошулуп кетпесең, мен Ташкентти чаппайм. Казакка чабуул коеруңарды билем. Ал качан? 100 000 кошун топтоп койдук. 3 жылга жетпей казакты чабабыз. Бала чакасына чейин тегиши кырылат. Бурхан бөөдө жерден элди кырбайт деп айтат го. Бурхан дей бер. Жайыт керек, жер керек бизге. Бурхан деп жүрүп өз элибизди кырып алмак белек. Күнөөсү жок элди кырган калк акыры өзү кырылат. Айтпадымбы? Ойротторго да жашоо керек. Мен сени эскерттим, калганын өзүң бил. Мен дагы өз элимди сакташым керек. Аны үчүн Курбекерден ойротко катылбайм да. Сенин айтканыңды эске тутам, Ноён. Мен өзүмдүн миң башым менен тааныштырайынбы? Аның ким, Ноён? Көрсөң тааныйсың. Ал сага абдан окшош. Койчу, деп кошойдун жүрөгү зырп этти. Аты ким анын? Ал сенин досуң Гендердин боомдон туулган уулу. Билем аны, бирок көргүм келбейт. Эмне үчүн? Жүрөгүм чыдабайт. Күндүз тааныштырайынбы? Ал мени билет бекен? Сураган эмесмин. Эки баатыр жашыруун сүйлөшүп, ханды ушактап жатасыңарбы? Деп күлдү Чебаныр абдан. Силердин отурушуңар мага жаккан жок. Азыр экөөңөрдү мелдештирип арак ичирем. Эмне сайышабыз? Деп сурады кошой. Мен токолумду сайдым, деди Ноён. Мен сиз менен мелдешпейм. Биринчиден жеңилип каласыз, Ноён. Анан убара болуп конушуңду издеп Каратал дарыясына чейин барамбы? Эр кошой, чоочуп жатасыңбы? Хан көкүттү. Баатыр жайдары. Азирети хан, бүгүнкү тойдон бизди кетиргиңиз келеби? Меймандын эң эле сыйлуусу сенсиң. Эмнеге кетирем? Ноён экөөбүз мас болуп калсак, бу жыргал тойду, сиздин дидарды аягына чейин көрө албай калабыз да. Я, туура, деп күлүп койду хан. Эр кошой менен Ноёндун башы кайра бирикти. Боомдун уулу менен эртеңдерден тааныштырып кое аласызбы? Деп өтүндү эр кошой капилеттен. Кызып калган Черен Дондук баш ийкеди. Черен Дондук атайын ойлоп таптыбы, ким билет. Эртеси эр кошой менен Галдандын таанышканы өзүнчө бир кызык окуя. Тойго келген кыргыздар башында эле эр сайышка катышпайбыз деп акылдашып алган болчу. Бирок ал аракеттеринен эч нерсе чыкпай, эр сайышка эр кошой чыгууга аргасыз болгон дешет. Анын жөн жайын айтып берейин, деп Бишкек кебин улады. Түш женде эр сайыш башталар алдында заң кайган зор жигит алдыга чаап чыгып, эр кошой, деп баатырдын жеке өзүн эрөөлгө чакыра баштайт. Жигитти көргөн кыргыздар аң-таң болушту. Бул жигитти кыргыздарга көкүткөн ким? Жар салган жигитти көздөй эр Солтоной чаап барып, эр кошой кыргыздардын баш бийи, биздин ханыбыз, эрөөлгө сага каршы мен чыгам, десе жигит ынанбайт. Ал ары бери эр кошойдун атын айтып чаап жүрдү. Айласы кеткен эр Солтоной кошойго келип, жигит сизден башкага каршы чыкпайм деп көшөрүп жатат. Андай болсо ханга айттырыңыз, эрөөлгө мен чыгайын. Сен дагы чыкпайсың. Сен эрөөлгө чыксаң, жигитти өлтүрө сайып таштайсың. Эр кошой жымырылды да, анда эле барып жигиттин атын сурачы. Эр Солтоной кайра келди. Аты Галдан экен. Эрөөлгө эр кошойдон башка менен чыкпайм деп жатат. Хандан уруксат сурап бериңиз. Мен эрдемсинген неменин желин чыгарып коеюн. Сен жигитти өлтүрө сайып коесуң дебедимби? Өлтүрө сайсам эмне экен? Ошон үчүн өрөөл да. Айтпадым беле. Сен канкорсуң, баатыр.
деп кошой эр Солтонойду жемеледи. Анда эрдемсинген немеге мен чыгам деп ныша. Сен эр Солтонойдон өткөн канкорсуң, анкоо жигитти өлтүрөлү деп жатасыңарбы? Баатыр, душманды эмнеге аяп жатасыз? Сиз аягандай деги ал өзү ким? Эр кошой кейиди. Баатыр, жакшылап байкачы, эр өлчү кимге окшоп турат? Байболотко түспөлдөш экен, деп чоочуду эр Солтоной. Солтоной баатыр, дагы жакшылап тиктечи. Солтоной чоочуп кетти. Караң күн, жигит сиздин өзүңүз турбайбы? Билгин келсе галдан боомдон туулган бала. Кыргыздар таң калып эр өлчүдөн көздөрүн албайт. Ага каршы өзүм чыгам. Жигитке барып айтып кел, ныша, деди эр кошой. Майдан ичи чуручу. Эр кошой, атына минип колуна сыр найза көтөргөн кошойго ичтен соот кийип алыңыз. Баатыр, бөөдө өлүп каласыз, деп эр Солтоной анын жолун тосту. Ажалым өз баламдан болсо тагдырга айла жок, деп эр кошой эр өлчүнү көздөй чаап баратат. Як окуй, тиги жаш экен. Баатырды өлтүрүп койсо кыргыздын айласы не болот? Эр Солтоной кейип жатат. Мингени да чаар ала тулпар экен. Жапалак жал чаар тулпар илгерки чаа бийдин жылкыларынын тукуму, деди комузчу кенже кара. Адам тукуму оошуп жатканда мал тукуму оошпой коймок беле, деди эр Солтоной. Ошол кезде эрүүл башталып, эл журт ызы-чуу түшүп жаткан болчу. Ата баланы бири-бирине атайлап тукурдубу, деп эр Солтоной кейип коет. Калмактарга ишенич жок. Түндө эле эр кошой экөөнүн башы тийишип, арак ичишип жатты эле, мына эми экөөнүн бири өлүп тунат. Хан дагы кой айдап айткан жок. Кенже кара ого бетер кейиди. Ушул кезде найза сунуп чурап келаткан галдан кайып кетти да, колунан найзасы жерге түштү. Эр кошой аны кагып жиберген болчу. Баатыр да жаткан экен, деп эр Солтоной сүйүнүп турат. Эр кошой менен галдан тайчы бири-бирине каршы кылыч көтөрүп чыгышты. Эр кошой жигитке алдырмак тургай, аны эки чайнап бир жутуп койчудай өзү да аянбайт. Эр кошойдун колунда бишкек жасап келген кара болот. Далайдын ичинен чыккан эр кошой жигитти дароо эле куралсыздандыргысы келген жок. Майданды карап турган элдин бүйүрүн кызытып, калп эле галдандан жалтанган болот. Уулунун намысын көтөрүп жатты эр кошой. Эл көрсүн, галдан курчусун деп тилек кылат. Аттардан кара тер чыгып, экөө бири-бирин ала албай тургансып көрүнгөндө эр кошой кылычын ыргытып жиберди да колун сунуп эңишелик дегендей белги берди. Ошол замат жигит да кылычын ыргытып жиберген. Эр кошой галдан менен калп эңишти. Оюнду көпкө созду. Муну майданды карап тургандар билген да жок. Бир кезде эр кошой жигитти билектен дароо тутуп өзүнө тартты да: «Галдан, өз атаңды өлтүргүң келдиби?» деп онтоду. «Өз атамды өлтүрүп туруп, эхемдин жанына көмүп кетейин деп ойлогом. Эгерде өзүң өлүп калсаңчы, көз жашыңызды көлдөтүп, эхем боомдун жанына алып барып көмүп коет элеңиз. Анда мен бактысыз болот элем», деди галдан тайчы. «Өлүмдү ойлобой жаша», деп жигиттин колун кое берип артка чаап кетти. Ит жыгылыш болду. Тең чыкты деп даекчилер кыйкырып жүрүшөт. Жанына басып келген эр кошойго хан кытмыр күлдү. «Баатыр өз уулу менен майданда таанышып алсын деп тим койдук. Галданга эмне деп шыбырап жаттың? Ханым, кокус биз бири-бирибизди өлтүрүп алсак эмне болот эле? Анан галдан тайчы кайдан жүрүп мага уул болуп калат? Кууланба, Баатыр. Галдан өз уулуң экенин билчүсүң. Эр Солтонойду чыгарсаң, ал тайчыны жара тартып салмак. Ата баланы майданда тааныштырганыбыз жакшы болду. Мындан кийин бет келгенде бириңер өлтүрбөйсүңөр. Галдан тайчы менин уулум экени чын болсо, тойдон кийин ала кетейин. Энесинин бейитин көрсөтөм. Чоң кеминди аралап, көкөйрөктө конок болсун. Кайра келатканда жигиттерим коштоп келип, өзүңө кошуп кетет. Эгерде өзү макул болсо, галдан тайчы ата бабасынын жеринде кала берсин.
Биз аны ак үйлүү кылып бердик деп элге жарыялайбыз. Макул болсо алып калат элем, деди эр кошой. Мен картайып келатам. Элимди чогултуп Кыргызга хан шайламакмын. Галдан хандын жээни. Жакшы сөз айтып жатасың, баатыр. Ошон үчүн сени акылман деп жүрөм. Эгер Галдан Кыргызга хан көтөрүлсө, Ойрот өлкөсү сага карап берет элек. Тилегиңе ыраазымын, деди эр кошой. Баатыр суу сап калыптыр, алып келгиле, хан буйруду. Орус элчиси баш болуп отурган жерге кызыл шарап келди. Шараптан акырын ууртап ичкен элчи: мен силерди чала түшүндүм. Галдан тайчы Баатырга кандайча жакындыгы бар? Галдан эр кошойдун өз уулу, болгондо да хандын кызы боомдон туулган бала. Ойрот кыргыз аялыңарды кызганбаган сонун эл экенсиңер. Элчи ширин шарапты тартып жиберди. Биз дагы аялды кызганабыз. Ал тургай шермендечилигин көрсөк өлтүрүп таштайбыз. Бирок жакшы көргөн доско аялыны алып бергендер учурайт. Көчмөндөр кызык элсиңер. Элчи аялыны которуп жатты. Ошол кезде ортого атан төөдөй Ойрот балбаны чыгып, майданды тегерене басып жүргөн эле. Ага эч ким даабай жатты. Бир маалда кошой байкаса, кыргыз тараптан сары жаргак шым кийип, бел курчоосуна чейин жылаңачтанган ныша чыгып келатыптыр. Ал калмак балбандын жарымына келе турган эмес. Чадыр кыргызды жеп койбойбу? Деп эл таң калды. Нышанын кейпинен уламбы эч ким кубаттаган жок. Узун бойлуу ныша бир көргөн адам үчүн чадыр түртүп эле койсо учуп кетчүдөй көрүнөт. Бир топко аңдышып турган чадыр так түйүлүп келип, нышаны тээп өтмөкчү болгондо ал буйтап кетти. Анан калмак балбаны нышаны карай букача чаң чачып жатат. Ныша ары жакта көз салып турган даекчилерден сурады: мен деле билген ыкманы колдоно берейинби? Иши кылып эле чадырды жеңсең болду, дешти алар. Сөз нышага жага бербей калды. Ошо кезде чадыр букача өкүрүп келип, нышаны эек талаштыра сүзмөкчү болгондо, ал желке талаштыра муштап койдубу, калмак кырданып барып оңолду. Ал тургай кайра чуркап келип, төш талаштыра сүзделе, ныша сендиректей түшүп, кайра чадырды эек талаштыра тепкенде калмак чалкасынан кетти. Кыргыз балбанында бир кеп бар экенин сезген калмактар чуулдап жатышат. Ныша кууланды. Ал элдин бүйүрүн кызытып, жүз өнөрүнүн бирин да көрсөтө элек болчу. Күрөш канчалык узакка созулса, тойго келгендер ошончолук ыракат алат. Ал чарчап калбас үчүн шашпай качуунун, буйтуунун амалын кылууда. Чадыр селпейген кыргызды бир чайнап жутуп койгондун ордуна убакытты созуп жатканына ыза болгондор көп. Күрөштө ылайым жеңилип көрбөгөн чадыр нышаны тута албай койду. Улам так түйүлүп келип, ал нышаны көкүрөккө тээп өтөм дейт. Бирок ага чамасы жетпеди. Чамасы эмес, нышага буттары жеткен жок. Буйтамыш болгон ныша турган эле жерден шилтеп койсо, бутунун учу анын ээлегине шактей түшөт да, көзү караңгылаган чадыр сендиректеп барып араң оңолот. Убакыт көпкө созулду да, журтчулук күрөш ит жыгылыш менен бүтөт деп ойлоп калышкан. Ошондо гана ныша күүлөнүп келип коюп келмекчи болгон чадырды оң колдун каруусунан тутуп, көз ачып жумганча жамбашка салып уруп жиберди. Тоголонуп кеткен балбан сендиректеп араң турду ордунан. Ныша тийген жок. Эсин жыйган калмак жеңилип калам деп ойлобогондой. Балбан киши аңкоо болот. Ныша калмакты тиктеп, ит жыгылыш кылабызбы, же жеңилмейинче күрөшө беребизби? Деп сурады. Суроо аркылуу ал өзүнүн алы кетип калгандай түр кылды. Бирибиз жеңилмейинче күрөшө беребиз, дейт калмак. Күчү жетсе нышанын омурткасын сындырып коюуну ойлоду. Бир тутуп алса, чадыр нышанын аямак түгүл, өлтүрүп коюуга даяр. Анын кара күчү буканыкынан артык болчу. Элдин бүйүрүн кызытыш үчүн ныша аны каруудан алып, жерге силккенде чадыр чөгөлөй калган. Ошондо ныша аны көк желкеден алып силкип таштады. Илбирс бир силккенде аю асманга учканын ал көргөн.
аюу менен Илбирс алышкан жерде Илбирс жеңилбейт. Бу сапарда чадыр Илбирс менен алышкан аюу сыяктуу томолонуп барып, шайы ооп калыптыр. Эл алдында Ныша эми аны каалаганындай ойнотту. Ээктен ары көмөлөтө тээп, кайра туруп келатканда каруудан алып жерге чабат. Чадырдын күрөшүүгө алы келбесе да, жеңилдим деп айта алган жок. Шамдагай Ныша чадырды көтөрүп чаап, жанында карап туруп калат. Ызага алдырып жан ачыган чадыр баардык күчүн жыйып, Нышаны тутмакчы болуп келатканда, аны көк желкесинен алып жерге чапты. Чадыр козголо алган жок. Бу Илбирс кайдан тарбияланган? Деп сурады хан. Кыргыз ичинде Нышадай балбандар толтура, деди эр кошой. Чебан Рабдан Нышаны өзүнө чакыртты. Барс жигит, сенчелик күрөшкөндү манжуу ичинде аз эле адам билчү. Сен күрөшкөндү кимден үйрөндүң? Азиретти хан, мени Теңир жараткан, Теңир үйрөткөн. Азыр ортого тандалмалуу 3 жигит чыгарыңыз. Үчөөнү тең жыкпасам башыма жоолук салынып калайын. Кууланба жигит. Азыр 3 жигит эмес, сага каршы 100 жигит койсом да талкалайсың. Сен азыр өнөрүңдү чындап көрсөт деп ортого бир азуу буканы жетелеп келгиле деп эскертти. Ныша келаткан букадан көзүн албайт. Анын катуу кыйкырды да так түйүлүп барып буканы чыкый талаштыра муштап өткөндө көмөлөнүп кеткен бука тура алган жок. Салааларын бычактай сунган Ныша буканын колтугун жара сайып, анын жүрөгүн сууруп алды. Калмактар жапырт чур этти. Жигиттин өнөрүнө тан берген элчи чакырып алып колуна бир көкөр арак карматты да түгөтө ич деп өтүндү. Ал көкөрдү кебелбей тартып койгондо элчи койнунан тапанча алып сунду. Тапанчанын баасы кунда жок экенин калмактар билип турат. Орус элчи сурады. Айтчы баатыр, өнөрүңдүн сырын. Өнөрдүн сырын эл көзүнчө ача албайм. Билип коюңуз, ар бир тирүү жандын талуу жери бар. Талуу жерин таап урсаң төөнү да, дөөнү да кулатасың. Чадыр экөөбүздүн күрөштү эл кызысын деп гана создум. Болбосо аны көз ачып жумганча челектей көтөрүп чабыш оңой болчу. Атагана ат, менин Нышадай жигиттерим болсочу, деп хан өкүндү да, кетээринде Нышага байгеден сырткары бир кыл куйрук жетелеткиле, деп буйруду. Капчыгай аркылуу боом учуп өлгөн аскага жеткенче эр кошой менен Галдан чечилип сүйлөшпөдү. Эне атанын мээри менен тышкары өскөн Галдан канча кылганы менен түнт болчу. Бейит башына келаткан ал, капчыгай үрдөгөндө эле таштай катып калган, жүрөгү күйгөн эр кошой жигитти сөзгө тарткысы келбей, бейчеки сүйлөгүсү жок. Күн кечтеп калган маал. Кенже кара адатынча эшик алдына отуруп алып күү чертип жатыптыр. Боом жөнүндөгү сыйкыр күү миң кубула муңканып жатты. Комуз күүсү өз энеси жөнүндө экенин туйган Галдан тайчы кулак түрүп муңуп бараткандай. Кыргыз комузунун сыйкыры кимди болбосун арбап таштайт. Ушул тапта Галдан өзүнүн кыргыз экенин сезди. Ат дүбүрттүн уккан кенже кара комузун ката коюп, утурлай басып келип салам айтты эле Галдан негедир алиге албады. Ичи уйгу туйгу болуп, менти тайып тургансыйт. Боом учуп өлгөн асканын желкесине чыгып келишкенде кенже кара Куран окуп бата кылынды. Кошой менен комузчуну туурап алаканын жайып бата кылган Галдан эки жагын айланта карап сурады. Энемдин бейити көрүнбөйт го? Бейиттин изи тез сууса, адамдын жаны бейишке чыгарын айтып, эр кошой кошумчалады. Боомдун руху тирүү. Капчыгай ичинде чапкылап жүргөнүн көргөндөр бар. Өзгөчө ал айлуу түндө көрүнөт дешет. Силер үйгө бара бергиле. Мен отура турайынчы. Балким түн киргенде рух мага да көрүнүп калар, деди Галдан. Эр кошой комузчуга акырын: Сен ойго түшүп тамак камын көрө бер. Мен мейманды жалгыз таштабайын. Ата менен бала үңкүйүп унчугушпайт. Иңир коюуланып келаткан. Сиз экөөбүз жакын турсак да арабыз өтө ыраак, деди Галдан. Эр кошой муңайды. Энеңдин бейитинин жанында мени ата деп койчу уулум.
Боом укса ата менен бала мени эскерип жатат деп кубансын. Силер сүйүүнүн рахатына батып жатканда тагдыр жөнүндө ойлогон жоксуңар да. Бал ууртаган адам уу жутуп жатам деп ойлобойт. Эмне үчүн мени кыз кылып жаратпадыңар? Кыздын тагдыры эркектикинен бешбетер оор да, уулум. Кыз бала тагдырым ушул деп бирөөгө башы байланып отуруп берет. Бала төрөп берген энени эч ким кордобойт. Сени кордогондор ким? Сен хандын жанында жүрбөйсүңбү? Билбейсиз да, баатыр. Мен ойрот ичинде жүргөндө бурутмун, никесиз туулган баламын. Эр киши үчүн мындан өткөн кордук болобу? Мени менен кошо кет. Коңтайчы уруксат берди. Элге барганда хан көтөрөм. Сен эр кошойдун уулусуң. Эне жагынан 7 атаңдан бери хандын тукумусуң. Галдан күлдү. Баатыр, мен тагдырдын кулумун. Ойрот ичинде жүрсөм бурут дешет, кыргызга барсам калмак болуп калам. Менин аталашаган Байболоттун энеси да калмак эле, бирок аны эч ким калмак деп жектешчү эмес. Эмне үчүн Байболотту калмак деп кодулаган жок кыргыздар? Эр кошой кадимкидей тайсалдады. Аны мен айта албайм. Байболот баатыр Талкан бийдин никелүү уулу эле да. Жарык дүйнөгө келген наристе күнөөлүү эмес. Ырасында сен энең экөөбүздү күнөөлөп жаткан турбайсыңбы? Жарык дүйнөдө махабат деген дарт болоорун билбейт экенсиң да. Ысык сүйүүдөн азаптуу тагдыр жаралаарын сиз дагы билбейт экенсиз, көсөм. Эр кошой калтырап кетти. Көсөм деп өзүн жалгыз боом эркелетчү эмес беле? Сен мени тирүүлөй мууздап жатасың, уулум. Баатыр, бул сөздөр менин көкөйүмдү кескен күйүт. Айтып алайын, балким бугум чыгып кетер. Айланайын, айланайын, деп кошой жалынып жиберди. Жарык дүйнөгө кул болуп жаралган адамда бактылуу дечү экенсиз. Ал айтканым калппы? Өз тагдырын кыйынмын дегендин баары көтөрө албайт. Тагдыр деген өтө оор жүк, баатыр. Сен дагы мени тартыпсың, уулум. Өзүңүздө көсөм бекеммин, баатыр. Акылман экенсиң, кыраакы турбайсыңбы? Бөтөн элде ыза көргөн адамдын акылы курчуп кетет. Андыктан элиңе келип, эл башы бол деп жатпаймынбы? Мени хан көтөрүп алып, казак калкын кырасызбы? Эмне үчүн кырат элем? Казактар бизге боордош эл. Хан болуп алып, калмакка жан тартып кетсемчи, жуңгарлардын көксөгөнү ошол да. 2-3 жылга жетпей, алар казакка чабуул коюшат. Чебаныр абдан казактарды түп көтөрө кырат. Ал согуш казак-кыргын деп аталат. Кандай акыл кошосуң мага? Кыргызды сактап калам десең, бу сапар казакка кошулуп калмакка каршы чыкпа. Чебаныр абдан азырынча сизди аяп жатат. Өзүң элде калбайсыңбы? Мен кыргыз ичине батпайм да. Калмак уулун хан көтөрүп алды деп элиңе жек көрүнөсүң. Анда эмне? Калмакка кетип казакты кырат экенсиң да. Мен кыргынга катышпайм. Анда эмне кылмаксың? Менин таятам Галдан хан кечил болгонда. Уккам, аны эмнеге айттың? Мен бейкүнөө адамдардын кырылганын көргүм келбейт. Тибеттеги Лай-Лама чиркөөсүнө кетем, кечил болуп. Кечил болсоң үйлөнбөй, тукумсуз өтөйүн дегениңби? Мыкаачы балдардын атасы болуп, Буркандын алдында күнөөгө баткым келбейт. Мен аябагандай боорукермин, баатыр. Айланайын, айланайын, деп кошой жашып кетти. Алаңгыча төмөнтөн комуз чертилип, буурул түндө ойгонсом, буурчактап жашым төгүлөт. Боз чаңгыл чөлдө боздогон, ботонун үнү бөлүнөт. Жалгыз бото өз башым, жамгырдай агат көз жашым, деп сыздап жатты. Башында эле чабарман жиберип, эр кошой кенже каранын боз үйүнүн жанына өргөө тиктирип койгон. Тайдын ысык эти тартылып, кымыз ичип отурганда комузчу түркүн күү чертип, бейчеги кеп чыгарган жок. Кыргыз обондору менен күүсү жүрөгүн жибиткендей, Галдандын көздөрү жоодурайт. Ал кыргыз экенин сезип, муңу чыгып, бактыга тунуп отурду. Уктап эс алгын дегенге макул болбой, таң атканча уктабай, энемдин элесин көргүм келет. Асканын желкесине чыкмакчы болду. Кошо барайынбы? Деп өтүндү эр кошой. Жигит баш чайкады. Галдандын артынан ичип берип жиберип,
өзү да эшик алдында таң агарганча кирпек какпады эр кошой. Шумдугун кургурдуку. Бир кезде өйдө жактан төмөн көздөй чаап келаткан аялдын элеси көрүнүп, аттын туягынан үн чыкпады. Элес боомдун рухунун өзү эле. Ал эр кошойду көрбөгөндөй өйдө бурулуп, галдан отурган аска ташты көздөй чапты. Шагыл кулап, жылкы кишенеп жиберди да кайрадан капчыга ичи дымып, таң агарып келаткансыды. Галдан эр кошойдун жанына түшүп келип, чын эле энемдин руху тирүү экен. Мен кыргыз жеринен кетпей калдым окшойт, деп муңайды. Анда эле элди каласыңбы? Галдан солк этпейт. Ал ойлонуп жатты. Көк ойроко боз үй тиктирип койгом. Сый көрүп кет дегенге көнгөн жок. Ошол эле күнү Галданды Бишкек менен Ныша Каркырага чейин узатып барып, кайра келишкен. Ошол боюнча Галдан калмак арасында дайынсыз жоголгон дешет. Бирок кошой өлүп, солтолор чүйгө көчүп келгенден кийин эликчи Жамансарт бийдин үйүнө 70-терден ашкан бакшы Такай келип кетип, мен сенин агаң Галданмын деп айткан имиш. Кайдан жүрүп ал тентиген бакшы чал менин агам болуп калсын деп бий анын сөзүнө маани бербейт. Дагы жарым жылча бакшы чал кум дөбөдөгү чаанын күмбөзүндө түнөп жүргөнүн кабар кылышат. Кеч күздө эликчи Жамансарт бабасы чаага Куран окутайын деп барса, бийдин сөөгү коюлган бейиттин жанына көр казып алып, бакшы уктап жаткан болот. Ойготолук десе, ал бечара капкачан эле өлүп калыптыр. Аны жаткан ордунан козгобой, бузулуп кеткен өлүктүн үстүнө ак шейшеп жаап, көмүп коюшуптур. Өлгөн бакшы Кошой бийдин боомдон туулган уулу Галдан болчу деп эл журт көпкө чейин айын кылышчу дейт. Кимде бейлик мусулман баласы экен, бейиши болгур.